Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 26 март 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Ноокаттын центрине өтө жакын жерде жайгашкан Кызыл Тейит айылынан сатыла турган даяр 4 бөлмөлүү Палтарашка түбүндөгү жер үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар бул Кызыл Тейит айылынын кире беришинде турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер Ноокаттын центринен Кызыл Кыяны көздөй бул жака карап 500 метр түп-түз жүргөнүңүздөрдө ушул эле көчөнүн оң тарабында мына ушул автомойканы көрөсүздөр. Автомойкадан өтүп эле ушул асфальт көчөгө кирсеңиздер, бул жак уже Кызыл Тейит айылы болуп эсептелет. Ноокаттыктар билесиздер. Ушул Кызыл Тейит айылына киресиздер. Түп-түз ушул айылдын аяк тарабына жүрүп барсаңыздар, ушул айылдын аяк тарабында жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз туугандар. Мындан ары дальше бул жакка карап кете турган болсоңуздар, Кызыл Кыя тарапка карап бет аласыздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган үйдүн алдына да келип калдык. Андыктан мен жанагы айткан көчөлөр менен буйтап жүрүп келе бересиздер. Көчөлөрү дагы асфальт. Жанагы айткан айылдын аяк тарабына келесиздер. Мына ушул адырды көрдүңүздөр, ушул эле адырдын ылдый тарабында мына ушул сатылуучу жер үйүбүз жайгашкан. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган, баасында жазып койгонбуз. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Ушул эле мен жанагы айткан айылдын аяк тарабында ушул сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Былтыр салынган жаңы үйлөрдүн бири. Анан неге сатып атат экен деп барыңыздарга эле кызык болот туугандар. Бул жерде үй ээси негизи Арабанда жашайт экен эле. Анан бул Ноокатка үй салып, азыр бир аз 1-2 жыл жашап, көнүш албай атат экен Ноокатка. Ошол себептен кайра сатып, Арабанга эле кетейли деп атабыз дейт. Саткандын себеби ушул туугандар. Сатыла турган жер үйдүн жери 10 сотых кызыл китеби бар туугандар. Жерин көрүп атасыздар, мына ушундай тегиз. Анан үй ээси айтып атат, үйдүн алдына да мына ушундай топурактарды, кара топурактарды таштап, тегиздетирип сонун кылып койгонмун дейт. Андыктан бул жерге сиздер картошка, пияз, дагы бир башка нерселерди эгип, мындай бир дыйканчылык, кошумча бизнес кылсаңыздар дагы болот туугандар. Жери 10 сотых кызыл китеби бар. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде агын суу дагы, таза суу дагы бар. Азыр көргөзүп беребиз. Анан свет дагы бар. Суу, свет боюнча маселе жаралбайт. Анан бул үйдүн сырт тарабында өзүнүн местный септиги дагы бар экен. Үй тууралуу маалымат берип баштай берели. 17ге 8 узун турасы. Фундаменттери дагы бийик болуп куюлган. Бышык кирпич менен тургузулган. Сейсмопоис колонналары бүт бардыгы орнотулган туугандар. Чердагы дагы черный потолок болгон. Крышасы болсо шипры менен жабылган. Мына ушундай өтө сонун айылдардын биринде жайгашкан. Абасы таза, тынч, мындай шамал жүгүрүп турат туугандар. Анан Ноокаттын центрине деле жакын маршруттук каттамдары бар экен. Мечит, мектеп, бала бакча бүт бардыгы ушул айылда бар туугандар. Пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Анан маршруттук каттамдары дагы бар. 10 минутада Ноокаттын центрине кирип барсаңыздар болот. Узун турасы 17ге 8 үйдү айттык. 4 бөлмөдөн турган жер үй. Былтыры салынган дейт. Анан өзүбүз 1 жыл жашадык. Анан бул жакта Ноокатка кичине көнүш албай, сатып Арабанга эле кетейли деп атабыз дейт. Мына ушундай тепкич куюлган туугандар. Эшикти ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде мына ушундай веранда деп коет элеби? Веранда кеңири кенен. Бул тараптагы биринчи бөлмөсүнөн баштай берели. Асты стяжка. Бул жагы кухнясы дейт үй ээси. Кухонный эмеректери, газ печка, мына ушундай бүт барды орнотулган. Форточкалары дагы бар экен. Үй азыр бышык кирпич менен тургузулган, бирок үйдүн ичи кумшугак. Чердактары черный потолок болгон. Бул кухнясы болду ошондо. Накей туугандар, бул болсо экинчи бөлмөсү. Асты ДСП жыгач, фольга дагы төшөлгөн. Дуалдары моюща бой, потолоктору пенопласт. Айнек терезелери жөнөкөй. Мына жакта печкасы дагы бар экен. Ушул жерден үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Анан күнгөй тарапта жайгашкан жер үй, өзүңүздөр дагы байкадыңыздарбы? Күн тийип турат экен. Бул жакта духовкасы бар, экинчи бөлмөсү. Балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Мына ушундай. Бул болсо туугандар,
бир кандай десем конок бөлмөсү деп койсоңуздар болот. Дубалдар кумшубак, электромонтаждары бүткөн. Сырткы тапчаны бар. Анан туугандар бул жакта зал комнатасы бүтө элек экен. Эми өзүңүздөр алып, кийин чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша бүтүрүп алсаңыздар болот. Так, азыр кызыл китебим кайсы жерге коюптур? Мына жакта экен туугандар. Мынакей көрүп атасыздарбы? Кызыл китеби бар. Документтери тактайт. Эч кам санабай ала берсеңиздер болот. Кийин үй ээси дагы өзү көргөзүп толук маалымат берет. Негизи жакшы качествода, жакшы ниетте салганмын дейт. Анан шартка байланыштуу азыр сатка кое атабыз дейт. Мынакей бул тарапта туугандар мына ушундай таза суу чыгарылган. Жерди казса таза суу чыгат экен. Суу свет боюнча маселе жабылбайт. Анан бул жерде туугандар мына ушундай септик дагы каздырып даярдатып койгонмун дейт. Таштарды таштатып бүт бардыгын даярдап, мына ушундай сонун септик кылып койгонмун дейт. А бул тарапта сырткы ажалканасы, анан тандыры дагы бар экен. Бул жагы болсо подвалы туугандар. Окей. Мына ушундай жери кеңири кенен 10 сотых. Үйдүн арт тарабында 1 метр аралык калтырылган. Бул жерди көрүп атасыздар эми, жанагы айылдын эле аяк тарабы, үйлөр бирок көп. Күндөн күнгө түшүп атат, үйлөр көбөйүп атат. Эң негизгиси Ноокаттын центрине жакын эле. Так, дагы кандай маалымат берсек? Мектеп, бала бакча, магазин, мечит ушул айылда бар. Пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Ноокаттын центрине каттаган маршруттук каттамдары дагы бар экен. Ноокаттын центрине бир 15 минутта жетип каласыздар туугандар. Чындап айтып атам. Азыр мен дагы ошол жактан келдим. Анан дагы жакшылап бир маалымат бере кетейин, угуп туруңуздар. Бул жакта бүт бардыгы даяр, жакшы качествода салынган сонун бардыгы. Анан мына жакта жыгачтарын көрүп атасыздарбы? Эч кандай теректин жыгачтарын колдонгон эмесмин дейт эже. Орозон күнүнгө айтып атам дейт. Бүт бардыгы жандай сасна жыгачтар деп коебу? Ушундай сасна жыгачтар менен крышаны жапканмын дейт. Бул жерде жалгыз боен экен, күйөөсү жок экен, жалгыз эле кызы бар экен туугандар. Андыктан балашыңыздар жана бул видеону дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Балким үй ала турган адамдар чыгып калаттыр. Болду окшойт. Колдон келишинче маалымат берген аракет кылдым. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы туугандар. Баасы болсо 4 миллион 500 миң сомго бааланды. Анан өзүңүздөр билесиздер, айткан баасында эч ким сатпайт. Балким 4 миллионго берет, балким 4 миллион 200 миңге берет. Эми ал жагын үй ээси менен өзүңүздөр түзмө-түз сүйлөшүп баасын келишип аласыздар. Баарыңыздарга ийгилик туугандар. Анан бул тарабында мына ушундай өзүнүн гаражы дагы бар экен, азыр көргөзбөй калыпмын. Бирок фундаменттери кыйла эле бийик болуп куюлган. Баарыңыздарга ийгилик. Ушундай Ноокаттын центрине жакын эле жерде жайгашкан сонун айылдардын биринде салынган ушул даяр жер үйдү колдон чарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.